Ким болбосун тигүү цехтеринен чыккан калдыктар эскирген дөнгөлөктөрдү жагууга мыйзамда тыюу салынат. Тыюу салынган калдыкты жаккан жеке тараптарга 5000 сом, юридикалык тараптарга 30 000 сомдон айыппул салынат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциядан билдиришкендей, мыйзам көмүр жана жыгач отун жагууга гана уруксаат берет. 17-жылы где-то 16 арыз түшкөн ошо менчик мончолор боюнча. Действительно, ошолордун жарымынан көбү резина менен материал жаккан. Алар токтотулган. Штраф салынган аларга. Көзөмөл үстүнөн жүрүп атат дагы. Даже ошол жерде кошуналарга айтылган да. Булар дагы ошондой жага турган болсо, кайра бизге звонить этип койсоңуз эле ошол жетиштүү депчи. Мамэкотехинспекциянын 2016 жылдагы изилдөөсү боюнча жеке сектор жаккан отун абанын 30 пайызын булгаганы аныкталган. Буга турак жайлардын кышкысын үйдү жылытуу үчүн жаккан оту, мончолор жана өндүрүш тармактары кирет. Очокко жагылган отундун таасири адам саламаттыгы үчүн өтө зыян экенин адистер белгилешет. Диоксид, оксид азота, диоксид серы, формальдегид, аммиак, оор металлдар, бул коргошум, кадмий деген чыгат да. Бул зыяндуу заттар эми көбүнчө дем алган органдарга, кишинин дем алган өпкөсүнө зыян тартат да. Ошодон бронхит болот, ошодон астма болот. А эгерде өпкөсү ооруса кишинин башка органдарга таасир этет да. Бишкектин абасы канчалык булганганын аныктоочу жабдыктарды активисттер жакында эле орнотушту. Андагы маалыматтар аба кейжи сайтына жарыяланып турат. Мобилдик тиркемеде көрсөткөндөй, борбор калаанын абасы таза эмес. Абал ушул бойдон улана берсе, шаардыктардын саламаттыгына тийген зыян өсөт. Андыктан абаны таза сактоодо комплекстүү иш-чаралар көрүлүшү керектигин адистер белгилешет. Бурулай Сурманкулова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.